Elhamdülillahi ve salatu ve selamu ala Rasulillah ve ala alihi ve sahbihi ajmain amma ba'd. Бүгүнкү кайрылуум Кудайым буйрса ушул диндеги арам болуп эсептелген бидат, жаңылыктардын, динге кирип кеткен жаңылык иштердин коркунучу тууралуу. Албетте Аллах субханала таала бизге өз динин, ислам динин парз кылгандан кийин ошо динди элдерге туура жеткирүү үчүн пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды жиберген. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бул дүйнөдө ошо пайгамбарлык милдетти, вазифаны 23 жылдай аткарып, бизге өз динин, Аллах субханала тааланын динин, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ислам шариятын бизге толугу менен жеткирип, мусулмандардын ошо ибадаттагы, диндеги баардык муктаждыктарын орундатып, бул дүйнөнөн өткөн. Ошондон кийин баардык мусулмандар билишет, бул ислам дини толугу менен түшүп бүткөнүн. Эч кандай биздин динибиз пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өткөндөн кийин кошумчага же алымчага эч качан муктаж эмес. Мына ушунун аркасынан көптөгөн алымдар бир жакшы эреже айтышкан. Динде кайсы бир ибадат, кайсы бир жакшы иш кабыл болуш үчүн сөзсүз түрдө адам баласынан эки нерсе талап кылынат деп. Ошол эки нерсенин биринчиси Алла Таалага болгон ыкластуулук. Адам баласы чын калыс ниети менен, чын дитинен Аллах субхана таалага ошол ибадатты аткарып, жүрөгү менен Аллах субхана таалага ибадат кылыш керек. Аллах Таала Куранда айтат: "Ва'будуллаха ва ла тушрику бихи шай'a". Аллах субхана таалага гана сыйынгыла, жанага эч бир нерсени ширк кылбагыла деп атат. Демек, ар бир адам кайсы бир ибадатта, кайсы бир жакшы иште ошону аткарып аткан кезде, ушул ишти мен Аллах субхана тааланын ыраазычылыгы үчүн гана аткарып атам. Бул Алла Тааланын өзүнө гана арналат. Мунун аркасынан эч бир Алла Таалага шерик болгон жалган махлукка сыйынбаймын, анын ыраазычылыгын издебейм деген адамда ниет болуш керек. Бир гана Алла Тааланын ыраазычылыгын издейм. Менин ниетим калыс Кудай үчүн деген ниет болуш керек. Бул сөзсүз түрдө, эгерде бул ниет жок болсо, анда адам баласынын кылган ибадат кабыл кылынбайт. Экинчи шарты, ошол кылынып аткан ибадат шариаттын эрежесине, шариаттын далилине, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын сүннөтүнө төп келиш керек, туура келиш керек. Адам баласы өзүнүн ою менен ойлоп алып эле, ойлоп таап бир ибадатты кыла берген болбойт. Ар бир ибадатты аткарарда ушул ибадатка шарият тарабынан далил келген бекен, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошол ибадатты бизге көрсөтүп үйрөтүп кеткен бекен деген сөзсүз түрдө адам баласы ушул суроону коюп, анан издениш керек. Качан гана ушул эки шарт ордуна келгенде, ошондо гана ибадат кабыл болот. Эгерде кайсы бир ибадатта ушул шарттын бирөөсү эле жок болуп калган болсо, аны кабыл кылынбайт, четке кайтарылат. Мисалы, адам баласы бир ибадат жасап, бирок ошол ибадатта ыхластуулугу бар. Анан ал ибадатты башка тарабынан пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын сүннөтүнө туура келбей калды, каршы болуп калды. Ыхластуулук бар, бирок сүннөткө каршы келип калды. Демек, бул дагы кабыл кылынбайт. Мунун экинчи мисалы, бир ибадатты аткарды, бирок сүннөт боюнча аткарды, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам көрсөткөн боюнча, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сүннөтүн жолу менен, бирок ал адамдын ыхластуулук жок болуп калды. Мисалы, эл көрсүн же эл мактасын деген маанеде аткарып койду дейли. Бул дагы эмне, ибадат жараксыз болот, күйүп кетет мында. Ошондуктан сөзсүз түрдө ушул эки шарт болуш керек. Анан ушунун аркасынан эмнени айткым келди? Мына ушул шартты билбегендиктен, элдер илим албагандыктан, көптөгөн карапайым мусулмандар илимсиздиктин айынан көптөгөн ибадаттарды, ар кандай диндеги иштерди кылышат. Бул ибадат Кудай Таалага жакындатат деп ойлошот. Бирок тилекке каршы ал ошо диндеги жаңылык, шарият тарабынан, далил тарабынан тастыкталбаган, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам же болбосо анын сахабалары айтпаган бир нерсе болуп чыгат. Анан бул диндеги жаңылык бидат деп аталат. Бидат деген бул дин термини. Кыргызча жаңылык деп койсок болот. Ошол динге далилсиз кирген ибадаттар, сыйынуулар. Мындай нерселер мына аябай көп кездешет. Бул ошо бидаттын ислам динине болгон, мусулмандарга болгон коркунучу өтө чоң. Анткени адам баласы шарият көрсөтпөгөн жол менен Кудай Таалага сыйынган болсо,
Ал демек шариатта жок нерсени аткарып атат. Аллах субхана тааланын динине кошумча нерсени киргизип атат. Шариатта көрсөтүлбөгөн жол менен сооп издеп ибадат кылып атат. Анан өзү адашып атат. Анан ошо биздин динибизге кошумча бир нерсени киргизип атат. Пайгамбарыбыздын динине, сүннөтүнө каршы келип атат. Өзүм билемдик кылып ушундай жок нерсени баштап атат. Ошол себептен мурунку салаф алымдар айткандай, ким ушу бидатка аралашып ушу динге бир бидат киргизген болсо, анын айынан бир сүннөт да кетет деген. Анткени адамдар ошо бидат менен алек болуп калат. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан келген сүннөттөрдү таштап аларга амал кылбай калат. Ошондуктан бул өтө коркунучтуу. Дагы бир коркунучтун бири, коркунучтарынан бири, бул бидатты кылып аткан адам мунун баягы чындыкка кайтышы, тобо кылышы өтө кыйын болуп калат. Ошол себептен салафтар, муун калымдар айткан, бул бидатчы адамга тобо жок деп. Тобо жок деген маанасы анын тобо кылышы өтө кыйын. Анткени эмне себептен? Анткени ал адам мен туура кылып атам, диндеги ишти кылып атам деп ойлойт. Анткени ошо менен Кудай Таалага жакындык кылып атат да, ушул иш менен Кудай Таалага мени жакындатат, мага сооп келет деп, ошо менен Кудай Таалага жакындап атат. Демек ал ошол нерсени туура көрөт. Ал туура көргөн нерсесинен кайтыш өтө кыйын. Аллах субхана таала ырайым эле кылып, илим алып эле түшүнүп калбаса, өтө кайтыш кыйын болуп калат. Бул нерсе ошо шайтандын жолуна, шайтанга жагымдуу иш. Анткени башка бир адам мисалы бир күнөө кылып жүргөн болсо, мисалы арак ичип же урурлук кылып жүргөн болсо, ал билет күнөөкөр экенин. Аны мен туура кылып атам деп актанбайт. Анан бир күнү анын баягы тобо кылып калышы толук мүмкүн, Кудай Тааладан коркуп. Бирок бидат кылып жүргөн адам ал ошол нерсени туура деп, ушул Кудай Таала жакындатат деп калат. Ошондуктан мунун коркунучу динге өтө чоң болгон. Мына ушуну билгендиктен Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам такай өзүнүн хутбасында жана башка учурларда ушу бидаттын коркунучун эстетип, өзүнүн сахабаларын кайтарып, ушул нерседен кайтарып дайыма эстетип турган. Мына ошол хадистердин бири Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын Жабир аттуу сахабасы айтат, Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хутба кылган сайын айтчу эле дейт. Ва шаррул умури мухтасатуха ва куллу мухтасатин бид'a. Иштердин жаманы, ошо ибадаттагы иштердин жаманы бул динге кирген бид'ат деп. Мухтаса. Ана ар бир мухтаса, ар бир бид'ат бул адашуу деген да. Көрүңүздөр, Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошондо хутба кылган кезде сахабалардын ошентип динге кирип кеткен жаңылыктардан сактангыла, ар бир кирген жаңылык бул адашуу деп аларга сабак берип, аларды ушул жаман нерседен кайтарып турган. Мына бул хадисте байкасаңыздар, ар бир мухтаса, ар бир бидат адашуу деди. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жалпы айтты. Бул жерде кээ бир баягы чалан молдолор айткандай жакшы бидат же жаман бидатты бөлгөн жок. Бидаттын баары жаман, эч бир жакшы бидат жок. Баары тең жаман, баары адашууга алып барат. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам мына ушинтип эскертип турган. Дагы ошондой эле бир хадисте келет. Абу Дауд Тирмизиде Рибад ибн Сария деген сахаба риваят кылат. Эми ал хадисте ал айтат, Пайгамбар бизге саллаллаху алейхи вассалам бизге мындай таасирдүү баян кылып берди, сөз сүйлөп берди. Ошонун айынан көзүбүздөн жаш агып, жүрөгүбүз коркту. Анан биз айттык, о Аллахнын элчиси, бул сиздин айтып аткан сөздөрүңүз мындай коштошуп аткан адамдын сөзүнө окшошуп атат. Бизге бир осуят кылыңызчы деген да. Анан Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошо такыбачылыкка осуят кылып, мусулмандын башчыларына, өзүңөрдөн болгон башчыларга баш ийгиле деп осуят кылып туруп, анан айтат ошол. Кимигер менден кийин жашасаңар, көптөгөн талаш тартыштарды көрөсүңөр деди. Бул эмне? Бул диндеги талаш тартыштар да. Ошону менен айтты, ошо талаш тартыштан кабар берип Пайгамбар ошондон чыгуу жолундагы дарысын дагы бизге үйрөтүп кетти. Ошондо эмне кылыш керек дегенде, ва алейкум бисуннати ва суннатул хулафаи рашидин ва адду алейха бин наважис деген. Ошол кезде менин сүннөтүмдү жана менин артымда сахабалардын, айрыкча 4 халифанын сүннөтүн бекем кармагыла, тишиңер менен тиштенип бекем кармагыла деп. Наважис деп азуу тиш, чоң тиштерди айтат. Ошол менен бекем адам баласындай чымырканып бир нерсени кылганда, күчтөнгөндө аябай тиштенет го. Ошондой кылып динди бекем кармагыла деп атат. Сүннөтүмдү. Бул нени билдирет? Демек адам баласына келген талаш тартыш, жанагындай бидаттардын коркунучу өтө чоң.
адам баласын тартып кетиши ыктымал, адаштырып коюшу ыктымал. Ошондуктан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бекем карма кылады да. Адашып кетпеш үчүн. Мына көрүңүздөр, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бизди жөн гана таштап койгон эмес. Ар бир жакшы нерсени баяндап, ар бир жаман нерсени баяндап, ошондон сактануу жолунда бизге көрсөтүп кеткен. Мына биз ошо пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын сүннөтүн карманган болсок, адашпайбыз. Жана ошондой эле пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Имам Ахмадтын келген хадисинде айтат. Хадистин маанисинде ушу менин үммөтүм 73-кө бөлүнөт. Ошонун баардыгы тозокто бир бөлүгү гана бейиште дейт. Ошондо ким дегенде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бир риваятында жамаат дейт. Мындайча айтканда, чындыкты кармаган мусулмандардан бөлүнбөгөн деп айтат. Жамаат дегенде эки түрдү түшүнөбүз. Жамаат деп жалпы мусулмандардын жамаатын жана ошондой эле чындыкта жүрүүнү дагы жамаат деп коет. Ибн Масуд айткандай, сен чындык жолдо болсоң дагы, өзүң жалгыз болсоң да ал жамаат, сен жамаатсың деп. Ошондой эки маанини билдирет. Ана башка риваятында пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам мен жана менин сахабаларымдын жолун кармангандар ошол жолдо жүргөндөр деген да. Мына көрүңүздөр, бул жерде да пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам эмнени үйрөттү? Бизге ошол адашуу жамааттардан алыс болуш үчүн сүннөттү жана сахабалардын жолун карманууну да үйрөттү. Жанагы хадисте келгенде менин сүннөтүмдү жана сахабалардын хулафа рашидин деп атпайбы, ошо 4 сахабанын жолун кармагыла дебеди. Мына ошондой эле сахабалардын жолун кармагыла деген. Демек, бизди ушундай бидаттардан сактай турган, коргой турган нерсе биз ошо Куран сүннөттү карманып, анан ошо Куран сүннөт менен биргеликте ошо Куран сүннөттү түшүнүүдө сахабалардын жолун, ошолордун илимин ээрчип, ошолордун жолун карманышыбыз керек. Анткени сахабалар пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жанында жүргөн, Курандын түшкөнүн көрүп турушкан, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын сүннөттөрүн, хадистерин окуп турган, анан ошолор бизге туура чечмелеп, туура багыт берет. Ошондуктан алардын жолун ошо бекем кармаш керек. Анткени бизге алар туура динди түшүндүрүп беришет. Мына ошентип биз бидаттардан сактанышыбыз керек. Ибн Масуд деген сахаба айтат, бул Марвазинин Сунна деген китебинде келет, ошол киши айтат: "Иттабиу ва ла табтадиу". Силер ээрчигиле, мындайча айтканда пайгамбардын сүннөтүн ээрчигиле, ва ла табтадиу. Бидат ишке аралашпагыла, бидатты чыгарбагыла, факат куфитум. Силерге жетиштүү болду. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын дини сүннөттөрү силерге жетиштүү болду. Силер бидатка аралашып, бидатты чыгарбагыла деп атат. Көрүңүздөрбү? Анан ошондуктан ар бир адам баласы ээрчип, пайгамбарыбыз ээрчип ибадат кылыш керек. Жана ошондой эле Ибн Умар деген сахаба айтат, бул жакшы асарлардан бири, бул дагы Марвазинин немесинде келет, китебинде. Куллу бидатун далала ва ин раахан нас хасана дейт. Бардык бидат адашуу, эгерде ошону адамдар жакшы деп ойлошсо дагы деп атат. Башка риваятында ва ин раахан нас хасана дейт. Соо иш деп ойлосо дагы деп ошол сахаба айтып атат. Көрүңүздөрбү? Демек адамдын оюна кайтпайт бул ибадат иштери. Ибадатты аныктоодо ошо далилге кайтабыз. Куранга, сүннөт, бул ибадат эмеспи? Адамдар ойлоп бул жакшы иш экен деп койсо эле, ал жакшы болуп калбайт. Мына көптөгөн адамдар бул жакшы, мага пайдасын берип атат, карап көрдүм, пайдалуу экен, элдер дагы сүйүнүп атат деген сөз өтпөйт бизде. Сөзсүз түрдө ошол ибадатка далил керек. Ошондуктан Ибн Умар бул пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошол айтып атат. Адамдар аны жакшы деп, же болсо сооптуу иш деп ойлоп алса дагы, ал ар бир бидат адашуу болот. Ким ошо бидатты ойлоп таап, элдерди ошого чакырып, ошого амал кылган болсо, демек ал пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сүннөтүнө каршы келген болот. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам динине каршы келген болот. Ошол себептен пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Айша небесинин хадисинде, Бухари, Муслимде келген хадисте айтып атпайбы, ким ошо биздин динибизге динде жок нерсени киргизген болсо, ал өзүнө кайтарылат деп атат. Демек, биз аны кабыл кылбайбыз. Пайгамбарыбыздын дининде жок нерсени киргизген болсо, анал кайтарылат. Муслимдин риваятында болсо айтып атат, ким бир ишти кылган болсо деп атат. Бир бидат кылган болсо, ал биз динибизде жок нерсе, ал да өзүнө кайтарылат деп. Ошондуктан урматтуу мусулман болуп турган баягы Кудай Таалага сыйынып атам деп эле далилсиз сыйына бергенден алыс болушубуз керек. Биздин динибизде ар бир ибадаттын өзүнүн далили бар. Аны Куран сүннөттөн табабыз, сахабалардан табабыз, алымдардын чечмелеп берүүсүнөн, ошо Куран сүннөттү түшүнүп чечмелеп берүүсүнөн табабыз. Ошентип биз ошо динибизди далил менен карманышыбыз керек. Анан эч качан адам баласы баягы бирөөнүн жөн эле далил айтып коюшуна, же болсо эмоция менен, же болсо ушундай пайда берип атат деп Кудай Таалага сыйына берген болбойт. Мына ушуну биз жакшы билип алышыбыз керек. Ушул нерсени көптөгөн мусулмандар билишпейт.
пайгамбарыбызды сүйөбүз, пайгамбарыбызды ээрчийбиз деп айта беришет тили менен. Бирок иш жүзүнө келгенде пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын жолуна каршы болгон көптөгөн жаман иштерди кылып коюшат. Ушундай бидат иштерди. Мунун баары мына жахилдиктен келип атат. Ошол себептен мына биз динибизди Кудай Таалага башыйып, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ээрчип карманышыбыз керек. Аллах Таала Куранда айтып атат мына Ниса сүрөсүндө Аллах Таалага моюн суңгула, жана анын элчисине моюн суңгула деп. Андан кийин ушул аяттын аягында айтып атат, орторок жагында, эгерде кайсы бир нерседе талашып калган болсоңор, анда Аллах Таалага жана элчисине кайткыла деп атат. Аллах Таалага дегенди Куран китепке, пайгамбарыбызга кайтуу бул убагында тирүү болсо өзүнө, көз өткөндөн кийин сүннөтүнө кайтабыз. Ин кунтум ту'минуна биллахи вал йавмил ахир. Эгер Аллах Таалага жана кыямат күнүнө ыйман келтирүүчүлөрдөн болсоңор, анда ушундай кылат деп. Демек, бул момундардын сыпаты. Ошо талаш учурунда Куран сүннөткө кайтып, кайсы туура экенин аныктап алуу момундардын сыпаты. Биз ушинтип аныкташыбыз керек. Аллах Таала мына башка аяттарда көп жерде айтат. Аллах Таалага башый, пайгамбарыбызга башый жөндөчү. Ва ма ютиллаху ва расулаху фақад фаза фаузан азима. Ким Аллах Таалага жана элчисине башыйган болсо, ал чоң ийгиликке жетти деп атат. Муну тескерisi ким башый берсе, демек ал жеткен жок ийгиликке. Андан башка аятта ачык айтып атат Аллах субханаху ва ма ясиллаху ва расулаху фақад далла далалан мубина. Ким Аллах субханаху таалага башыйбай, жана пайгамбарына башыйбеген болсо, ал анда чоң ачык айкын адашууга кептелди деп атат. Ошондуктан бул деген орчундуу маселе, урматтуу мусулман, жөнөкөй маселе эмес. Ошондуктан ушундай нерседен биз сактанышыбыз керек. Мына эми баягы бидат жөнүндө биз баягы жалпы айтып кеттик. Кудай Таалам ошо бидат, жаман жаңылык иштерден бизди сактасын. Анан эми адам баласына баягы мисал катары келтирип коюп болсо, көп адамдар түшүнбөй калат да. Эмне бидат деп жана мисал катары дагы келтирип коелу. Ошо азыр эсимде бар нерселерди айтып коеюн. Эми бул жашообузда көп эле көп адамдар мындай нерселер кылып жүрөт. Мисалы айта турган болсок, кээ бир адамдар далили жок эле, мындай намаз бар экен, тигиндей намаз бар экен, бул айда же бул убакытта намаз окусаң сооп болот экен, мындай сооп болот экен деп айта беришет. Мына ошолордун бири азыр биз Ражаб айында турабыз. Ушу Ражаб айынын алгачкы жумасында Рагаиб деген бир намаз бар да. Өзүнүн баягы окулушу да кызыктай намаз. Ушул мына булга ушу далилсиз намаз да. Балким ошо Навави же андан окшогон башка алымдар бул деген жалган хадистин үстүнө курулган ибадат, бул жараксыз деп айтышкан. Мына көптөр ушуну кылып жүрүшөт, бул бидат ибадатты. Азыр эми өтүп кетсе керек. Жана ошондой эле ушу Ражаб айында Исра Мирач кечеси деп коет. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Мирач, Исра болуп асманга көтөрүлгөн түндө, ошол күнүндө улукташып ибадат кылабыз дейт. Бул дагы диндеги жаңылык. Эмне себептен жаңылык? Анткени пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзү ошол түнгө катышып, өзү ошо асманга көтөрүлгөн, андан кийин келип ушул күн майрам болду, силер да майрамдагыла, эстеп тургула деп пайгамбар өзү аткарган эмес, сахабаларына да үйрөткөнбүз. Ошондуктан ал бидат болот. Андан кийин Шабан айы келет. Шабан айында дагы ушунда Барат кечеси деген бар деп. Ошо Шабан айынын кечесинде Барат кечеси деп ал күнү дагы кандайдыр ибадаттарды кылышат. Бул дагы далилсиз, бул дагы бидат. Андан кийин Рамазан айы бар. Мына Рамазан айында эми аябай бидаттар көп. Мына ошолордун бири Рамазан айында таравих окуйбуз дейт. Таравих окуп атканда ар бир таравихтин ар бир күнүндө өзүнчө бир артыкчылыктар берип койгондо, биринчи күнү окусаң мындай болот, экинчи күнү окусаң тигиндей болот деп далилсиз сөздөр менен. Бул дагы бидат. Кадыр кечесинде ушунда 4 рекет намаз окулат же болсо мындай же болсо 100 рекет намаз окулат деп чектеп алышып, ушундай ибадат кылгандар бар. Мунун баары тең бидат. Же болсо таравих окулуп атканда таравих тасбих деп коет, жана 4 рекеттен кийин окуп бүтүшүп анан отура калышып тасбих айтышат да. Бирөө айтат, анан акыркы жагында хор менен айтышат. Бул дагы бидат нерселер, бул дагы динде жок нерсе. Мына ушундай бидаттар көп. Мына анан чоң ушу бидаттардын бири пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын туулган күнү деген маулид деп өткөрүшөт. Муну дагы пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өткөргөн эмес. Сахабалар да өткөргөн эмес. Андан кийинки 4 имам дагы эч ким өткөргөн эмес. Булар өздөрү ушу Кудай Таалага сыйынып атабыз, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жакшы көрүп атабыз, сүннөтүн тирилтип атабыз деп маулид өткөрүшөт. Бул дагы бидат. Муну көптөгөн адамдар сүннөт экен, жакшы ишкен деп ойлоп жүрүшөт мына. Андан кийин мына жашообузда эле мисалы адам өтүп кеткен болсо,
үчүлүгүн өткөрөлү же жетилигин же 40 күндүгүн же ашын өткөрөлү деп элдер чогултуп алып мал союп Куран окутуп соогун арнап ибадат кылышат. Мунун баары тең бидат. Же болбосо кабырларга барып Куран окушат, же кафелерге чогултуп алып ошол жерден Куран окутушат, же болбосо бир молдолорду жалдап алышып акча берип Куран түшүрүшөт. Мунун баары тең бидат. Динде жок нерсе. Же болбосо кээ бир аймактарда тойлордо катмы деп коет, хатмы Куран, Курандын хатмы деп коет. Бир той болсо эле бир жакка барса эле отура калып ошол жакта молдолор, аттуу баштуу аксакалдар отура калып бир Куранды анча-мынча аяттарды окуп анан дуа кылып, анан бир белектерди берип тарап кетишет. Мына ар бир ушундай жакшылык болгон убакта. Бул дагы бидат. Жана ошондой эле айт күндөрү, мисалы элдер айтта эле ар бир үйгө кирген болсо, ошо ар бир үйгө кирген сайын, чай ичкен сайын эле Куран окуп эле арбактарга багыштайбыз деп Куран окуй беришет. Бул дагы бидат. Кээ бир аймактарда айт күнү ошол жылдын ичинде өтүп кеткен адамдын, кайсы бир адам өтүп кеткен болсо, ошонун үй бүлөсүнө барат. Башка үйгө кирбейт, ошол жакка барып айтты кылып коелу деп Куран окуп кетишет. Бул дагы бидат. Адам баласы мисалы эми көп эле мечитке киребиз го, мисалы мечиттерге кирип калсаңыздар көрөсүздөр, кээ бир мечиттерде айрыкча айыл жерлеринде дубалдарга бир нерселер жазып илип коет. Мисалы башыбызга бир акыбал келип калды, кыйынчылык болуп атат, бул дубаны мынча жолдон айткыла, 300 жолдон айткыла, 23тен жолу айткыла, тигинчеден айткыла деп кандайдыр бир санга чектеп ошондой дубаларды илип койгон. Ошолордун дагы жараксыз, далилсиз илип койгон дубалар көп. Мындай деп айткыла, тигиндей деп айткыла деп. Жана даават жолунда мисалы бидат иштер, 3 күнгө чыгабыз, анан 40 күнгө чыгабыз, 4 айга чыгабыз деп. Анан мындай жол менен, тартип менен кылабыз, тигини кылабыз деп. Анан жанагындай мына түлөө өткөрмөй деген бар, башка кыйынчылык келип калса, мына кээ бир молдолор ушу коронавируска байланыштуу төлөө кылалы, мал соелу, элге тараталы, Кудай Таалага жалдырайлы деп чыгышпадыбы? Бул дагы бидат нерсе. Мындай кыйынчылык пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам убагында деле болгон, сахабалардын убагында деле болгон. Антип төлөө кылалы деп мал соелу, элге тараталы деген эмес. Мунун баары тең мына бидат. Ар кандай намаздарды угуп калышыңыздар ыктымал ушуга окшогон. Мындай намаз бар экен, тигиндей намаз бар экен, ушунча сооп болот экен деп далилсиз. Жана ошондой эле мына Ражаб айы, азыркы Ражаб айын улукташып, башка айылардан айырмалашып, мынча күн орозо тутсаң жакшы, мынча намаз окусаң жакшы деп айырмалайт. Бул дагы далилсиз. Анткени пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Ражаб айын далай эле көргөн, бирок ошо Ражаб айын айырмалап, башка айлардан айырмалап бул күндөрдү ибадат кылган эмес. Бир гана Умар деген сахабадан келгенде эле ошол айда умра кылган. Ошол эле далилдүү. Башкасынын баары далилсиз. Мына окшогон урматтуу мусулман бир туугандар, бидаттар аябай көп. Мына зикир тууралуу да көптөгөн бидаттар бар. Мисалы бир адам өтүп кетсе, ошонун аркасынан зикир тартып коелу деп, ла иляха иллаллах деп айтып коелу деп WhatsApp аркылуу тараткандар бар. Же болбосо ошол жаназа окуунун алдында кел зикир тартып коелу ушунун атынан деп. Же болбосо ушунун атынан көп-көптөн Куран окуп койгула деп бири-бирине таратышып ушундай кылышат. Айтор баягы бидаттын түрү көп, айта берсе. Мына ушундай нерселерден сактаныш керек адам баласы. Андыктан эмне кылат? Адам баласы сөздү окуш керек, илимдүүлөрдөн сураш керек. Бирөө бир кабар берген болсо, бир жаңылык айтса эле, ушундай ибадат бар экен, мындай кылса жакшы болот экен десе эле, же болбосо муну окуп коюңуз, анан башкалар менен бөлүшүп коюңуз, анан таратып коюңуз десе эле, андай нерсе кыла бербеш керек. Аны такташ керек. Бул чын эле мындай такталган булагы менен, бир хадис менен же аят менен такталып келип атабы деп карап, өзү билбесе анан сураштырыш керек элден. Ана ибадатын ушул тактап алышыбыз керек. Эгерде мынтпесек, анда билбестен көптөгөн бидаттарды кылып жүрө беребиз. Мына ушул жерден илимдин зарылдыгы билинип атат. Ар бир адам сөз түрдө илим алып окуш керек. Эгерде илим албаса, башка бирөөнүн жетегине бат эле алданып кетет. Ошого ээрчиме болуп калат. Көптөгөн нерселерди туура экен деп кылып жүрө берет. Анан кийин ошол нерседен кайтыш кыйын болуп калат. Элестетип көрүңүздөр, бирөө бир нерсени кылып жүрүп, анан бирөө келип бул туура эмес десе, аны ташташ кыйын болуп калат. Кээде илимсиздиктен ташташ кыйын болот, кээде текеберликтен ташташ кыйын болуп калат. Эми мен ушунча жылдан бери, ушунча убакыттан бери эмне кылган туура эмес болуп калдыбы, мен туура эмес жүрдүм элем деп, анан кибирлик, текеберлик пайда боло баштайт. Мына көрүңүздөр, бидаттын канча деген зыяндары бар.
буга окшогон мындай эскербеген канча дагы толтура зыяндары бар. Мына ушунун баарынан сактанышыбыз керек. Мына акырында бир жана Ибн Мас'уд деген сахабаны айтып кетпедимби? Ошонун убагында, сахабалардын убагында бир окуя болгон. Мына ошол окуядан биз көп сабак алабыз. Ошону бидатты айырмалап билүүдө дагы көп нерсени билип алабыз. Ошону мен кыскача айтып кетейин. Бул өзү узун хадис да. Ад-Дарими деген киши өзүнүн Сунан деген китебинде ушул окуяны, хадисти келтирген. Бул ошо жана Ирак өлкөсүндө болгон, сахабалар ошолдо турган, ошол убакта болгон. Абу Муса ал-Аш'ари деген сахаба мечитке кирет. Мечитке кирсе, бир көрүнүштү көрөт да, ошол жакта мусулмандар мечитте ошо намаз күтүп отурушкан болот. Анан ушундай намаз күтүп отурушуп бир ибадат кылып атышкан болот. Анан ошону көрүп, ал киши жактырбайт. Бирок мындай караса жакшы эле иш көрүнүп атат. Анан кой мужуну сурайын, билейин деп анан Ибн Мас'удтун деген сахабанын, Абдуллах ибн Мас'уд деген сахабанын үйүнө бар. Үйүнө барса башка адамдар да күтүп турган экен. Анан Ибн Мас'уд үйүнө чыкканда анан айтат да. Анан куниясы Абдурахман болчу да, я Абдурахман депчи. Абдурахмандын атасы деген сөз да. О Абдурахмандын атасы, мен жаңы эле мечиттен бир ушундай бир көрүнүш көрдүм. Жактырган жокмун. Бирок мындай жакшы эле көрүнүп атат дегенде, кандай иш көрдүң дегенде, азыр эми Кудай таалам өмүр берсе көрөсүң деп анан айтып берет. Мен мечитке кирсем, ошо мечиттеги жамаат куруп болуп алып, өзүнчө топ болуп тегерек отуруп алышып, ар кайсы жерде жамаат үчүн намаз күтүп атышып. Анан ошо ар бир курупта, ар бир топто бирден башчысы болот экен. Анан ошол жанындагыларга мынтип айтат: 100 жолудан такбир айткыла, Аллаху акбар деп айткыла. 100 жолудан ла илаха иллаллах деп тахлил айткыла. 100 жолудан тасбих айткыла, субханаллах деп айткыла деп ушинтип отурупту дейт. Деп айтканда Ибн Мас'уд айтат: аларга эмне дедиң дегенде, мен сиздин оюңузду укпай туруп, аларга эчтекен деп айткан жокмун деген айтат да. Аларга айтпайт белең. Мындан керек ошо күнөөңөрдү санагыла. Мен силерге кепилдик берем. Силердин жакшы кылган ишиңер жоголбостон толугу менен аласыңар деп айтпайт белең деп анан Ибн Мас'уд ошол мечитке барып, ошо жана топ болгон элдердин ошонун бир тобуна келип туруп айтат: о ошол пайгамбардын үммөтү, Мухаммад пайгамбардын үммөтү, эмне мынча ошо ашылууга, жок болууга шашыласыңар деген да. Жоксо силердин жок болууңар эмне мынча тез болуп баратат. Мына көрбөйсүңөрбү? Пайгамбардын сахабалары, жолдоштору азыр көп силердин тегерегиңерде эле жүрүшөт. Пайгамбардын идиш аягы сыны элек, кийимдери эскире элек. Мунун мааниси эмне? Көп убакыт мына пайгамбарыбыз өткөндөн бери көп убакыт өтө элек. Илими кол алдыңарда турат. Сахабалар болсо жаныңарда турат. Эмне себептен мындай иш кылып атасыңар деп туруп айтат анан. Силер ушул кылган ишиңер менен же пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын жолунан артык, дининен артык бир динди таап алдыңар, же болбосо адашуунун эшигин ачып алдыңар деген да. Адашуунун эшигин ачып атасыңар деп. Көрдүңүздөрбү? Ал сахаба эки эле ыктыярды айтты. Же башка жакшы дин таап алдыңар, же болбосо адашуунун эшигин ачып атасыңар. Анан ошол кишилер кайрылды. О Абдурахмандын атасы, биз жакшы эле иш кылып, ниетибиз жакшы эле болуп атат, жакшы эле ишти каалап атабыз деп айтты. Ошондо ал сахаба эмне деп жооп берди? Канча деген адамдар жакшылыкты каалайбыз деп ошого жетпей калышат деди. Анан ошол хадисин улап ошол киши айтты: мен пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан уктум элем, ушундай бир коом келет. Алар Куран окушат, бирок Кураны алардын акирегинен өтпөйт. Мындайча айтканда жүрөктөрүнө жетпейт окуган Курандары. Деп айтышты эле. Балким силердин көбүңөр ошолордун катарында болуп калбасын деп айтып анан сөзүм турат. Анан ушул асарды, хадисти риваят кылып аткан бир адам айтып атат: кийин ошолорду көрдүк дейт. Ошолордун көптөрү бизге каршы, хаваричтер менен бизге каршы согушка чыгышып биз менен урушканын көрдүк деген да. Көрдүңүздөр, хаварич деген ислам дининдеги эң биринчи адашып кеткен агым болгон. Булар чоң күнөө кылган адамды капырлыкка айыптап, мусулмандын башчыларына каршылык көрсөткөн. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам аларды тозоктун иттери, эгерде мен тирүү болуп ошолорго жете турган болсом, өздөрү ошо ат коомун жок кылып өлтүргөндө өлтүрөт элем деп айтат да. Бул мусулмандардан чыккан ошо.
эң алгачкы адашкан жамаат болгон. Мына ошолордун катарында кирип катарында болуп балким болуп каларсыңар деп айтты эле. Анан ошол айткандай эле ошол адамдар сахабаларга ошолордун хабаричтерге кошулуп алып көпчүлүк каршылык көрсөтсө. Көрдүңүздөрбү? Бидаттын айынан, диндеги жаңылыктын айынан сүннөттү карманбагандыктан өзлөрүнүн оюна келген нерсени кыла бергендиктен акыры эмне менен бүттү? Акыры бар өзүнүн мусулман бир туугандарына кылыч көтөрүшүп, кан төгүшүп, жана хабарич болгон чоң адашкан топтун агымына кирип кетишти. Мына бул окуядан биз эмнени пайда алабыз? Мына биринчиден сахабалар көрдүңүздөрбү? Ошол динди бекем карманышкан, анан пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын убагында кылынбаган нерселерди алар бидат деп санап кайтарышкан. Ошондуктан жанагыларга келип айтып атпайбы? Эмне мынча силердин адашууңар тез болуп баратат депчи. Мына сахабалар турат жаныңарда. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын кийими эскирилек, идиш аягы сына элек дегенде көп убакыт өтө элек. Жаныңарда эле турат бардык илим. Эмне мынча ушул нерсеге барып атасыңар деп. Демек, ал сахаба эмнени далил кылып атат? Бул бидатты айырмалоодо чоң эрежени айтып атат да. Эгерде кайсы бир ишти кылуу пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам убагында кылуу мүмкүн болуп, ошонун себеби табылып, ошол эле убакта ошол нерсени кылууда кандайдыр бир тоскоолдук болбой туруп, анан ошол нерсени пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кылбаган болсо, анан кийин ошону пайгамбарыбыздан кийин кылган болсо, ошо бидат болот да. Мына бул жанагы мешитте кылып аткан адамдардай пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам убагында ошондой зикир кылуу мүмкүн эле да, туурабы? Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын убагында зикир кылуу мүмкүн болчу. Алар зикир кылганда ош таштар менен зикир кылып аткан да, таштарды алып алып, ошону айтпай кетиптирмин. Таштарды чогултуп алып, анан ошон тасбих кылла, тахлил кылла, такбир айткыла деп отурушкан да. Мына ушундай кылуу деле пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам убагында мүмкүн деле да, туурабы? Сахабаларын айтып, таштарды чогултуп алып, тегерек отуруп алып, зикир кылла деп айтып коет эле. Бул зикирден тосо турган эч бир тоскоолдук жок эле. Мына ушуга карабастан пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бул нерсени кылбай, сахабаларына үйрөтпөй кеткендиктен, ким ошолордон кийин келип ушул нерсени кылган болсо, ал бидат болот да. Мына ушул жерде бул чоң эреже. Ошентип ушунтип айырмалап аласыздар. Кайсы бир ишти пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам убагында кылуу мүмкүн болуп, аны тосо турган эч бир тоскоолдук жок болуп, ошого карабастан пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошону тиги кылбастан таштап кеткен болсо, муну сунна таркия деп коет. Ташталган сүннөт деп коет. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам мүмкүнчүлүгү болуп туруп, тоскоолдугу жок туруп, ошону кылбай кеткен иштери. Ким кылган болсо, андан кийин ошо бидат болот. Мына ошондой кылышкан да. Ошондуктан Ибн Масуд жана далил келтирип айтып атат. Мына сахабалар туратка жаныңарда, биз сахабалар кылган жокпуз. Пайгамбарыбыздын илими силерден алыста элек, ал дагы кылбай кеткен. Эми силер кантип кылып атасыңар ушул нерсени деп мына далил кылып көрдүңүздөр. Ушу менен биз мына көптөгөн бидаттарды айырмалап алабыз. Мисалы, азыркы убакта дагы бир бидаттын мисалы менен айтып кетейин. Көп адамдар элдерди динге чакырууда мындай ыкмаларды колдонушат да. Ырдап элдерди динге чакырат. Мындай музыка аспабы менен, өзү музыка аспабы менен, аспап менен ырдаган бул өзү арам болот. Анан ырдап, ыр менен жайылтабыз, же болбосо бир концерт беребиз элдерге дин жөнүндө, динди айтып, же спектакль, же интермедиа коебуз дейт. Анан жакшы бир ролдорду, жакшы сценаларды коюп, анан элдерге жакшы жакты көрсөтүп, элдерди тартабыз дейт да. Бул дагы бидат болот. Эмнеге? Анткени даават деген бул ибадат. Ибадатты сөз түрдө далил менен кылыш керек. Анан мындай нерсе пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам убагында мүмкүн болгондо муну кылыш. Мисалы пайгамбар сахабаларга айтылат эле да, элдерге даават кылам десеңер, барып чогултуп алып бир интермедиа спектакль коюп бергиле. Ошо менен эл тарткыла деп айтышы мүмкүн эле, эч бир тоскоолдук жок. Анткени бул бир сценарий жазып туруп ойлоп даават кылыш оңой эле нерсе. Эч бир тоскоолдук жок эле. Бирок мындай нерсени пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кылган жок. Ошондуктан адамдар мына ушундай нерседен алыс болуш керек. Мына ушул жанагы хадисте келип аткандай көп адамдар бар. Мешитке кирсеңер чоң тесмелерди коюп коюшат узун. Анан отуруп алып кээде бардыгы тең тесме тартышат моотип. Зикир кылышып, кээде чогулуп тартышат. Жосо бири-бирине тапшырма берип коет, күнүнө сен ушундайдан тартышың кириш керек, эртең сөзсүздө мага айтып бересиң деп. Ал бирөөнү мажбурлаган болбойт, аны өзүнүн эрки мына. Ушундай бидаттар мына көп кездешет. Мына ошондуктан мына жана сахабанын окуясынан бир канча деген биз сабакты алып атабыз. Анан акырында мына айтып кетти, силер эки эле жолдосуңар. Ошонун бирөөсүндө өтсүңөр деп. Же адашуунун жолундасыңар, же
пайгамбарыбыздан артык жолунан артык бир жолду таап алдыңар деп. Экөө тең пайгамбарыбыздын жолунан артык таап алдым деп эч ким айта албайт да. Ал анткени чоң адашууга душал балким динден чыгып кетет. Мен пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам жолунан артык жолду таптым десе динден чыгат. Анан алардын жолу эмне болду? Бир гана ошо адашуунун эшигин ачышкан. Адашуунун эшигинин аркасында эмне болду? Алар ошентип хавариждер кошулуп кетти. Мына ошондуктан бул өтө коркунучтуу нерсе. Мисалы адам баласы акылына салса айтат эле да, мына ал ошол адамдар мешитте отургандардан жаман иш кылган жок. Алла тааланы эстеп зикир кылып атышат, Алла тааланы улуктап атышат. Бул эмне нерсе деди, эмне жаман нерсе бар деп айтат эле да. Ошондуктан өздөрү ошентип айтышты да сахабага. Биз жакшы эле нерсе кылып атабыз го, ниетибиз жакшы эле дегенде ал айтууда сахаба, канча деген адамдар жакшылыкты каалап, ошого жетпей калып атышат деп атат. Демек, жакшылыкка жетүү, жакшы ниет болуш бул жетиштүү эмес. Мисалы, бир адамдын максаты, ниети жакшы болот да, бул жакшы ишти кылайын, элге пайда келтирейин, Кудай Таалага сыйынайын деп. Ал жакшы ниет өзү эле жалгыз жетиштүү эмес. Ошо жакшы ниетке кошумча ошол туура багыт пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан келген анык далил, ачык далил болуш керек. Ошол аркылуу анан туура багытка жетет. Качан гана туура ниетиң менен анан туура далил табууң, сүннөтү ээрчүүң сенде болгондо, жана башында айткандай эки шарт болгондо, анан ошондо адам баласы туура максатына жетип, анан иш жүзүнө ашырат. Антпесе жараксыз болуп калат. Мына ошондуктан Ибн Масуд айтты да, канча деген адамдар ошо туурага жетейин деп ошого жетпей калып атат. Ошондуктан адам баласы мына өзүнүн ою менен бир нерсени таап алып, ошол жакшы иш экен, пайда берип атат деп кыла берген болбойт. Сөзсүз урматтуу бир туугандар, ушунун баарын тактап динибизди үйрөнөлү. Бирөөлөрдүн жанагы тузагына түшүп калбайлы. Көптөгөн адамдар эмоция менен азгырат да. Бул жакшы иш да пайда келтирип атпайбы? Сен ушуга каршысыңбы? Элдер пайда алып атпайбы деп андай сөздөргө таасирленбегиле. Биз деген мусулман үммөтү далилдин үстүндө чоңойгон, далилди кармана турган мусулман үммөтүбүз. Ар бир нерсенин өзүнүн далили болуш керек. Ошол себептен бизге пайгамбар келип атат да. Ошол себептен пайгамбар бизге динди үйрөтүп кетти да. Эгерде адам баласы өзүнүн оюнан чыгара турган дин болгондон да Алла Таала жибермек эмес да пайгамбарды. Ошо үйрөтүп кетсен, элдер мага сыйынганды пайгамбар аркылуу үйрөнсүн. Мен буйруган буйруктарды пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кандай жеткирген болсо ошондой аткарсын деп бизге жеткирип кеткен. Мына ушундай бир окуя болгон. Мен ошо табиин кишинин атын унутуп турам. Балки Фудайл ибн Ияз деген киши болгон да. Ошого бир адам келип сурайт. Бул жанагы биз шариатта бар го, кээ бир убакыттарда намаз окулбайт, нафил намаздар. Мисалы, таң аткандан кийин күн чыгып көтөрүлгөнгө чейин, күн чак түштө ортодо турганда же асыр намаздан кийин күн батканга чейин ушундай убактарда нафил намаздар окулбайт да. Анан ушул бир убактын бирөөсү жөнүндө бир адам сурап, ошол адамдан мындай деп айтат да: мен ушул убакта намаз окусам же болбосо намаз окулган турган болсо, Алла Таала ошо намаз үчүн адамды азаптайбы деген да. Ал сурап атат да, мен жакшы эле жакшы ибадат кылып атам, кантип ушул ибадатка мени тиги азаптасын дегенде, ал киши менде жооп берди: Алла Таала ал ибадат үчүн азаптабайт сени деди. Сени эмне үчүн азаптайт? Ошо пайгамбардын жолуна, сүннөткө каршы келгениң үчүн азаптайт деди да. Анткени пайгамбар бул убакытта намаз окубагыла деп айтып кетти да. Мына ошо пайгамбарсы укпагандыгы үчүн азаптайт деп эң жакшы жоопту берип атат ошол адам. Көрдүңүздөрбү? Ошондуктан адам баласы эч качан ибадатты ою менен ойлоп, эмоция калтырып кылбайт. Ар бир нерсени далил менен кылышыбыз керек. Аллах субхана таала баарыбызды, баардык мусулман үммөтүн ошо бидаттан жана анын коркунучунан, анын себептеринен сактасын. Өзүбүздүн динибизди пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сүннөтүн так үйрөнгөн, так кармаган мусулмандардан кылып Аллах субхана таала туура жолдон адаштырбасын.